Өлкөнүн өнүгүүсүндө ички тартип башкоорунда турары белгилүү. Мына дал ушул ички тартипти көзөмөлдөп, мекен үчүн күн түн дебей кызмат кылып, коомдун коопсуздугун сактап келе жаткан милиция кызматкерлери. Ошол эле учурда кызматында өмүрүндө коомдун коопсуздугун сактоого арнап Кыргыз милициясында татыктуу эмгек өтөп кеткендер да бар. Алардын бири Ички иштер министрлигинин ардагери генерал-лейтенант Калмурат Садыев. Ардагер ата мекендик милициянын тарыхына токтолуп, эгемендүүлүккө ээ болгон жылдары дээрлик солгундай түшкөнүн, бирок бүгүнкү күндө күч түзүмдөр күчүнө толгонун белгиледи. 99-жылкы ушу боевиктер менен согушканда обдон кыйынчылыгы, алар түнкүсүн көрөт, биз көрбөйбүз. То есть түнкүсүн көрө турган приборлор ошонун жетишсиздиги оор кыйынчылык болду. А так мындай согушкандыгы кыргыз эли, кыргыз жигиттери согушканды биле берет. Эми азыр мына Кудайга шүгүр, ошону түшүнүп, ошондон кийин сабак алып, азыр бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин бүт курамы ошондой жабдуулар менен камсыздандуу болду деп айтсам жаңылышпайм. Бүгүн Кыргыз милициясына 100 жыл. Мааракеге утурулай иш-чара 1924-2024 жылдар аралыгында ата мекендик милициянын калыптануу жолун чагылдырган даректүү тасма жана театралдаштырылган оюн зоок менен коштолду. 100 жылдык бул бир кылымда бир келип атат. Бир кылымда бул бардыгы эле бул бир адамдын жашоосунда өтүп атат. Негизинен милиция кызматкери бар, коомдуктук коопсуздук, өлкөбүз тынч. Ошо оор түштүктүн баары бүгүнкү күндүн заманбап милициясы жууп кетти деп айтсам болот. Себеп дегенде бүгүнкү күндө иштеш абдан жеңил, бирок албетте милицияда иштеп айымдарга оор, бирок ошол милиция кесип сүйгөндүгү үчүн бүгүнкү күндө жакшы жумушту аткарып иштетебиз деп ойлойм. Ал эми Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосуновдун айтымына караганда, акыркы жылдары мамлекет тарабынан айтарлыктай көңүл бурулуп, анын ичинен тартип сакчылардын маянасы 2 эсе өскөн. Унаа транспорт менен жаңылануусу 90%га жетти. Быйылкы жыл ичинде жүздөгөн жаңы имараттар курулду. Бул бөлүмдөр, бөлүмчөлөр, жана бала бакчалар, жана бир топ башка имараттар курулду. Ошону менен акыркы 2 жылда маалымат берилип кетти. Жалпы Кыргыз милициянын айлыгы 2 эсе көтөрүлдү. Кылымга арыткан тарыхы бар Кыргыз милициясы бул аралыкта улуу жолду басып өтүп, ары татаал, ары кооптуу милдеттерди аткарып, канчалаган оор сыноолорго татыктуу туруштук берди. Салтанаттуу иш-чарага катышкан өлкө башчы Садыр Жапаров коомдук түзүлүштүн өзгөргөнүнө карабастан, калыстыктан тайбай милдеттерин так аткарган тартип сакчыларын майрамы менен куттуктады. Мекенибизде ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, мамлекетибиздин өнүгүү жолундагы байсалдуу сапарыңыздар ийгиликтүү улана берсин. Ар бир милиция кызматкерлеринин жүрөгүндө Манас атабыздын кайрат күчү, деми, айкөлдүгү, ар намысы жаңырып турсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктаймын. Белгилей кетсек, Кыргыз милициясы туура 100 жыл мурда 1924 жылы 1 ноябрда Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечими менен түзүлгөн. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.